Нашара түшүп кеттим ал жолдон. Турат кайгырып. Элдик видео. Айдоочу унаанын үстүндө кайгырып отурат. Ош Бишкек жолунун Чычкан капчыгайына кире беришинде мостто айдоочу рулга ээ боло албай унаасы менен сайга түшүп кетти. Айрым маалыматтарга таяна кете турган болсок, каза болгондор жок. Ош шаарынын казысы үй камагына чыкты. Казы менен кошо кармалгандар азырынча камакта калтырылганы айтылууда. Бул видеоролик интернет желелерине тарап, интернет колдонуучулардын көңүлүн көтөрдү. Окуучу гүлдү көтөрүп, 2-3 айланып, эжекесинин бетин өөп, гүл сунган видеосу. Бүгүн Индонезияда өтө каттуу жер титирөө катталганын билдирди. Ушулардан башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ош шаарынын казысы үй камагына чыкты. Бүгүн 23 майда Ош шаардык сотунда казы Мирлан Токтомушевдин бөгөт чарасы каралып үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу жеке булактар билдирди. Токтомушев менен кошо кармалган казыяттын 3 кызматкери 18-июнга чейин камакта калтырылганы маалымдалды. Буга чейин атайын кызмат Ош шаарынын казысы менен кошо дагы бир диний кызматкер кармалганын ырастап, алар мечит, медреселердин кызматкерлеринен такай акча чогулткан фактылар аныкталганын билдирген. Мындан улам алдамчылык менен кылмыш иши козголуп, соттун руксаты менен жаран кызматкерлердин үйүндө жана иш бөлмөлөрүндө тинтүү жүргүзүлгөн. Булак Ош ТВ. Депутат энергетикалык суусундуктарды жарнамалагандарга айып салууну сунуштады. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Анын демилгечиси Алишер Козоев энергетикалык суусундуктарды жарнама кылгандарды 15 000 сом, юридикалык жактарды 35 000 сомго айыпка жыгууну сунуштап жатат. Долбоордун максаты кант диабети жана жүрөк ооруларын алып келчү суусундуктардан элдин, өзгөчө жаштардын ден соолугун коргоо экени айтылган. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Улан Бакасов энергетика ичимдиктерди ташып келүүгө, өндүрүүгө, сатууга тыюу салууну сунуштаган. Парламентарий аны ар дайым ичкенде таасирин жоготуп, өлчөмүн көбөйтүүгө түртөөрүн айткан. Ал эми колдонбой калганда туталанууну пайда кылып, депрессияга кептей турганын кошумчалаган. Баткендин Самаркандик айылындагы мектептин чатырын шамал учурду. Бүгүн 23 майдагы катуу шамалдан улам Баткен районунун Самаркандик айылындагы Салихов атындагы орто мектебинин чатырынын 10 шиферин учуруп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министринен кабарлашты. Маалыматка караганда буга катар эле мектептин 3 терезеси сынган. Жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан материалдык чыгымдарды аныктоо боюнча акт түзүлдү. Индонезияда катуу жер титирөө катталды. Бүгүн 23 майда Индонезиянын жээктеринде күчү 5,9 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Европа жер ортолук деңизи сейсмологиялык борбору билдиргенин чет элдик басылмалар жазышууда. Анда белгиленгендей, жер титирөөнүн очогу 1,4 миллион адам жашаган Суматра аралында жайгашкан Палембанг шаарынан 300 чакырым түштүк батышта болгон. Жабыркагандар, кыйроолор тууралуу маалымат айтыла элек, ал эми цунами коркунучу жарыяланган жок. Байдендин жашоосуна канча күн калды? Дарыгердин жобу. АКШнын мурдагы президенти Джо Байдендин учурда ден соолугу жакшы эмес экенин дүйнөлүк ММК жазып чыгууда. Ак үйдүн мурдагы дарыгери АКШнын экс-президенти Джо Байденге жашоого 12-18 ай гана калганын билдирди. Эске сала кетсек, жакында анын организминен агрессивдүү рак илдетинин түрү табылган. Мугалимине гүлдестени өзгөчө тапшырган баланын видеосу көпчүлүктүн көңүлүн жылытты. Тасмада кичинекей окуучу гүлдестени көтөрүп бийлеп барып отурган мугалимди өөп, артына өтүп, анан мугалимин кучактаган, гүлдү берген. Видеодон мугалимге болгон сый-урматты, өзгөчө жакшы көрүү сезимин, анын берген мээримине болгон ыраазычылыкты байкоого болот. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер.
Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу тарихти тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Орусия Курск облусу чабуулга кабылып 12 киши жабыркаганын билдирди. Орусиянын бийлиги Курск облусу 23 майга караган түнү чабуулга кабылганын билдирди. Облустун губернатору Александр Хинштейн Лгов шаарына жасалган чабуулдан 12 киши жабыркаганын, арасында жашы жетелек балдар дагы бар экени кабарланды. Хинштейн өзүнүн телеграм-каналына жазганына караганда, шаар тургундарына дрон сыныктары тийип жаракат алган, андан сырткары 4 автоунаа, көп кабаттуу үй жана 2 турак жай жабыркаганы кабарланды. Орусиянын Белгород облустун бийлиги өткөн түнү Шебекин шаары чабуулдарга туш болгонун, 3 адам жабыркаганын билдирди. 23 майга караган түнү Орусиянын баш каласында дагы дрон чабуулу болгону кабарланды. Шаар мэри Сергей Собянинин айтымында Москвага багытталган 12 дрон жок кылынган. Росавиация Нижний Новгород жана Жуков аэропортторуна убактылуу чектөө киргизилгенин жарыялады. Нуково жана Домодедово, Жуков аба майдандары убактылуу жабылганын билдирди. Жаратылгандар, жабыркагандар тууралуу маалымат берилген жок. Украина тарап Орусияга болгон чабуулдар тууралуу комментарий берген жок. Согуш маалында бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Ужасно сильный ветер. Резко начался. Бишкек менен Чүйдө күн күркүрөп катуу шамал күтүлөт. Жакынкы 3 саат аралыгында күндүз Бишкек шаарында Чүй өрөөнүндө күн күркүрөп, ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге жеткен катуу шамал катталышы күтүлөт. Бул тууралуу КМ билдирди. Шамал учурунда коопсуз жайларда болуңуздар. Кандайдыр бир кырдаалды күбөсү болсоңуз, токтоосуз 112 кызматына билдириңиз деп айтылат маалыматта. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 000 сом акча чогулду. Ушул балама Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 000 дагы АКШ доллары жетпейт. Ошол балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып, жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.